Маалыматтык саясат боюнча бир канча айта кетелик. 2021 жылы министрлик ТВ радио ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн 996 уруксат кагазын берген. Анын ичинде 48 радио каналга, 106 телеканалга, 5 кайра чакырылып алынды билесиздер, 837 телеберүү операторлорго. Жыл бою жүргүзүлгөн мониторинг негизинде декабрь айында мурда эскертүү берилген жана айып пул салынган 5 телеканалдын уруксаттары убактылуу токтотулган. Булар 8 канал, РТВ Медиа, НТВ КЖ, Домашний, МТВ. Ушулар атайын баягы бизде мыйзам бар билесиздер, 50% Кыргызстандан чыккан контент болуш керек, 50% кыргызча болуш керек. Ушул сакталбаган каналдар декабрь айында жабылды. Жана бул иш улантылат. Кайсыл канал эгер мыйзамды сактабой турган болсо, биз азыр эскертүүлөрдү берип атабыз. Жабуу иштерине чейин алып барып атабыз бүгүнкү күндө. 2022 жыл Кыргыз Республикасынын маалыматтык саясат концепциясы иштелип чыкты жана ишке киргизилди. Улуттук медиа маалыматтык саясаттын концепциясын иштеп чыгуу мамлекет жана жалпы маалымдоо каражаттардын диалогу форуму болуп өттү. Жана азыр дагы бир 2022 жылга айта кетүүчү бир жарыя бар, ошону айта кетелик, урматтуу журналисттер. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргыз Республикасынын маалымат, маданият, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 1 миллион сомдук байге фонду менен журналисттердин арасында, жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакторлордун арасында Кыргыз Республикасынын 2021 жылдагы социалдык, экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарын мыкты чагылдыруучу сынак жарыялайт. Төмөнкү номинациялар боюнча мыкты телепрограмма, телеберүү, мыкты телеберүү тематикалык телеберүүлөрдүн сериясы, мыкты макала, басылмалардагы макалалар сериясы, мыкты жарыялоо, социалдык медиадагы жарыялоолор, роликтер сериясы. Ушулар боюнча 1 миллион сом бүгүнкү күндө байге фонду катары коюлуп атат.